Айсезим Жаңыбаева мындан 6 ай мурун бутунан операция болгон. Дарыгерлер оорусунан толук айыгышы үчүн ашыкча кыймыл жасабоосун айтышкан. Жашоо турмушу шаарда болгондуктан коомдук транспорттарга чыгууга мажбур. Ал эми аялдамаларда болсо шарттардын жок экенин айтат. Эми ар кимде ар кандай неме болуп калат, ситуация. Мисалы мен деле азыр өтүш үчүн бул жакта айланып келиш керек да. Анан коляска менен келгендер бар, балдар кичинекейче, картаңдар бар. Үлгүрбөй калса бул жер өтө эле бийик да эми. Адам аттап өтө албайт. Кичинекейлер да көбүнчө айланып тегерентип алат. Өтө албайм, сөзсүз айланып келиш керек бул жерде. Светофордон барып, айланып кайра бул жака келиш керек. Анан келгенде эле мына жолдун боюна машиналарды коюп коюшат. Анан өтүш кыйын да. Каладагы аялдамалардын көпчүлүгү ыңгайсыз болуп курулган, мүмкүнчүлүгү чектелген. Жашы улгайган жарандар кыйналары турган иш. Мындан улам талаптарга жооп берүүчү шарттарды түзүү керек деп эсептешет. Мен ана жер менен өттүм. Наркы ана өтө турган эме бар го, ошол жерден өттүм. Светофордонбу? Светофордон. Бул жактан өтө аласызбы негизи мына арыктан? Өтө албайм. Мына сеткага узараак коюлуп коюш керек эди. Мына чекеге коюп коюптур остановкага. Ана жерден жол коюп койсо жакшы эле. Бияктан өткөндө. Наркы чекеден мына остановканын бияк чекесине. Секи мына жерден ананы кармап айланып таягымды өзүп жүрүп коюп анан өтүп кетем. Алла сактасын эми балам. Негизи өткөндө кыйналасыз. Таягымды ояк бияка коюп туруп анан өтөм да, таягынып өтөм. Пут жараксыз да балам ошон үчүн. Жарандар бул аялдамага келиш үчүн бул жерден өтүшү керек. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде өтмөктөр жок. Мындан улам мүмкүнчүлүгү чектелгендер, жашы улгайган жарандарыбыз бул жактан айланып өтүп келүүгө аргасыз болушат. Ош шаардык мэриясы 2021-жылы 3 аялдама курган. Бирок нормага ылайык келүү талаптарын унутта калтыргандай. Бул боюнча бир канча ирет маалымат каражаттарында айтылганы менен көңүл сыртында калып келген. Жаңы салынгандардан сырткары эски аялдамаларда дагы аярлуу катмардагы жарандарга шарттар толук кандуу түзүлгөн эмес. Жергиликтүү бийлик ушул жылы кемчиликтер жоюлат деп ишендирди. Эми тура замечание. Баягы инвалиддер бар бизде, коляскада жүргөн инвалиддер бар. Анан баягы аксап келгендер, сиз айткандай аксап келгендер бар. Ошондойлорго обязательно тротуар жактан переход болуш керек. Проект болуш керек, переход. Анан сиз айткан инвалиддерге кичине шарт түз беришибиз керек. Бул тура замечание биз эске алып мына проектибизди жасап кетебиз. Эми быйылкы жыл бардыгын биз аткарабыз. Эми быйылкы жыл айтып атам, ошо тротуар кылып жасап аткан мезгилде ошонун переходдарды обязательно жасап кетебиз. Именно ошо тротуардан остановка өткөн переходдарды жасап кетебиз. Мэриянын маалыматына караганда, шаар ичинде 30га чукул аялдамага муктаждык бар. Казынанын тартыштыгынан 15-ин гана жаңы салуу пландалып жатканын маалымдашты. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.